Анан жеке мен эркин суроо болсун, мындай чарчаган жоксузбу? УКМК төрагасы кызматынан. Мен мындай айткандай физически чарчаган эле жокмун. Бирок мен ачыгын айтып коюш керек, эми коомчулугубуз эле билет. Ошо акыркы маалдарда мени бираз ден соолугум чарчатты да. Ден соолуктун бираз ушу начарлашына дагы ушул жумуш себепкер болушу мүмкүн. Себеби дегенде күнү түнү иш, баардык күндө ушу нервде отурасың. Жанагы кайсыл жумуш болсо дагы мына бүгүн мисалы бир эле күндө бир 10 кылмыш, чоң кылмыштар каттала турган болсо, ошол 10-уна тең көрүп, карап, билип, балдарга ошол тапшырмаларды берип, указанияларды берип, контролдоп карап отурасың. Кээде үйгө барбайбыз. Мына кааласаңыз экинчи этажга чыгып көрсөңүз, менин кабинетим бар, жата турган жерим бар, ошол жерде эле жатып калабыз. То есть жумуш оор. Бирок бул жумуштун оорлугун биз ага мындай жалыбыз этпейбиз да. Бул биздин тандап алган жолубуз ушул. Ар ким өзүнүн жолун тандап алат. Менин тең досторум бар, жакындарым бар, ойноп күлүп эле жүрүшөт, жыргап эле жүрүшөт. Кээде мага телефон чалып, менин шылымдап коюшат. Эмне болдуң, дагы эле жүрөсүңбү депчи. Бирок мен тандап алган жолум ушул. Мамлекет үчүн, элибиз үчүн ойлоймун акырына чейин кызмат кылабыз. Жана мунун жыйынтыгын чыгарышыбыз керек да. Жыйынтыгы эмне? Жыйынтыгы бирөө эле. Биздин кылган кызматтын жыйынтыгы бирөө эле. Бул деген жөнөкөй адамдар биздин кылган кызматтын жыйынтыгын сезиш керек. Алардын жашоо турмушу оңолуш керек. Тынчтык болуш керек, стабилдүүлүк болуш керек. Мамлекетибизде акыйкаттуулук орнош керек. Элдин жашоо турмушу жакшырыш керек. Мына ушул жыйынтык. Эгерде биз буга жете албасак, канчалык аракет кылсак дагы, түн уктабасак дагы, мындай бир кыйналсак дагы, оорусак дагы, ушунун баарына жете албасак, анда биздин кылган ишибиздин эч кандай пайдасы жок. Жөнөн эле могул жерде кыйналып эле жүргөн адам болуп калабыз да. Биз андай болбошубуз керек. Биз кыйналсак дагы, кысталсак дагы, акыры жыйынтыгы чыгыш керек. Жыйынтыгы чыгып, эл ошону көрүп, сезиш керек да. Мен ойлоймун, буюрса элибиз азыркы күндө бир аз болсо дагы сезе баштады. Эми мындан ары, мындан дагы тезирээк сезет. Себеби биз азыр фундамент куюп бүттүк да. Билесиз, үй курганда да үйдүн фундаментин куюп, ошол жери өтө оор да. Анан кийингиси тез кетет. Биз азыр баардык фундаментти куюп алдык. Башында айткандай, коррупция менен күрөшүү жолдорун, уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү жолдорун, аларды кандай жоопко тартуу жолдорун жана башканы толук так өздөштүрүп, эми азыр ошону мындан ары да күчөтүүгө аракетти баштадык. Буюрса мындан аркы жыйынтыгыбыз тезирээк жана элди кубандырат деген ойдомун.